Саламатсыңар, қымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү күнүбүз эң жакшы күндөрдүн биринен болсун. Бардыңарга ден соолук каалайм. Кыргыз тили сабагы бүгүн аяк оона айынын 23 күнгө шаршембе. Сабактын темасы бир өңчөй мүчөлөр. Однородные члены предложения. Это наша тема. Сабактын максаты, биздин максат, сегодня наша цель. Биринчи, бир өңчөй мүчөлөр боюнча маалымат алабыз. Получаем информацию о однородных членах предложений. Экинчи, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи. Үчүнчү, эл жерибизди сүйүүгө үйрөнөбүз. Учимся любить родину. Эми, өтүлгөн тема боюнча кайталайбыз жана эске түшүрөлү. Повторение по прошлой теме. Эмне жөнүндө өткөнбүз? Түшүндүңөр, эске салгыла. Фергана өрөөнү жөнүндө сүйлөгөнбүз. Эмесе суроолорго жооп бересиңер. Отвечаем на вопросы. Биринчи, Фергана өрөөнү кайдан орун алган? Где находится Ферганская долина? Бул өрөөндө кайсы өлкөнүн элдери жашайт? В этом долине живут люди из каких стран? Ферганада жайгашкан канча шаар бар? Сколько городов в Ферганской долине? Ал жакта кандай жемиштер өсөт? Какие фрукты там растут? Сулайман Тоо кайсы шаардан орун алган? В каком городе находится Сулайман Тоо? Сулайман Тоо кайсы тизмеге киргизилген? Сулайман Тоо внесен в какой список? Айтыладык, ойлондуңар, Эмесе бүгүнкү жаңы тема. Бир өңчөй мүчөлөр. Однородные члены предложения. Эмесе окуюз, карагыла балдар. Бирдей эле суроого жооп берип, бир эле сөз менен байланышкан сүйлөм мүчөлөрү сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп аталат. Бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына үтүрлөр коюлат. Члены предложения, отвечающие на один и тот же вопрос и относящиеся к одному и тому же слову, называются однородными членами предложения. Эмесе, мисал келтирели. Кыргызстанда орустар, казактар, өзбектер, уйгурлар, дунгандар, татарлар ынтымакта, тынчтыкта жашашат. Значит, они живут как в мире и в согласии. Каякта? Кыргызстанда. Эми карагыла, внимание, балдар. Орустар, казактар, өзбектер, уйгурлар, дунгандар, татарлар. Алар кандай суроого жооп берет? Отвечает, кимдер, балдар? И сколько их? 6-6 кен, да? И орустар, казактар, и өзбектер, уйгурлар, дунгандар, татарлар эмне кылышат? Жашашат. Анда жашашат бул баяндооч А. Орустар, казактар, өзбектер, уйгурлар, дунгандар, татарлар булар Канча бар экен? Сколько подлежащие? Там 6. Демек, мындай сүйлөм эмне деп аталат экен? Такое предложение, дейт. Эти слова — это однородные члены предложения. И
Дағы бар, қарағыла. Ынтымақта, тынчтықта екі сөз бар. Ынтымақта, тынчтықта жашашат. Вопрос такой. Қандай жашашат? Тынчтықта жашашат. Қандай жашашат? Ынтымақта жашашат. Эгерде қандай деген сурооға жооп берсе, отвечает на вопрос қандай, и связываются глагол менен, тогда эти словалар бышыктооч болот, обстоятельства. Канча бышыктооч бар экен? 2 бышыктооч. Кийинки сүйлөмгө кеттик. Жерибиздин абасы, суусу таза. Эмне жөнүндө айтылып атат? Абасы жөнүндө, суусу жөнүндө айтылат экен. Кандай экен? Абасы, суусу кандай экен? Таза. Бул баяндооч. Эмнеси таза? Абасы. Эмнеси таза? Суусу. Демек, абасы, суусу бул бирөңчөй сүйлөмдүн мүчөсү. Эгерде отвечает на вопрос эмнеси, тогда они болот, подлежащие. Канча бар экен? Абасы, суусу 2 две подлежащие. А таза это сказуемое, баяндооч. Дальше. Силердин, биздин, баарыбыздын тилегибиз бакубат жашоо. Значит, это тилегибиз, это мечта, балдар, тилегибиз. А бакубат жашоо, жить в достатке дейт, да? И карагыла, внимание, силердин, биздин, баарыбыздын тилегибиз. Кимдердин? Силердин, дагы биздин, баарыбыздын. 3 сөз связываются тилегибиз менен. Они отвечают один же тот вопрос-ко. Их сколько? Алар канча экен? 3. Демек, мынау бул сөздөр сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Если отвечает кимдердин, тогда они определение болот экен. Определяет, аныктайт эмнени? Слово тилегибизди. Вам понятно? А бакубат жашоо здесь баяндооч болот экен. Кийинки сүйлөм. Кыргыздар Америкада, Австралияда, Японияда жана дагы көп жерлерде жашайт экен. Кимдер, балдар? Кыргыздар. Кыргыздар эмне кылат экен? Жашайт экен. Жашайт баяндооч, кыргыздар Теперь кайда жашайт? Америкада, Австралияда, Японияда, дагы көп жерлерде. И канча сөз бар? Один же тот вопрос, который отвечает, да? Каякта деген сөзгө. Кечиресиңер, суроого жооп берген сөздөр. Булар Америкада, Австралияда, Японияда, дагы көп жерлерде. Значит, бул сөздөр сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Эгерде алар кайда деген суроого жооп берсе, отвечает на вопрос кайда и связывается глаголом баяндооч менен, тогда они однородные, эмне болуп калат экен? Обстоятельства деп айтабыз. Или сколько обстоятельства там? Канча бышыктооч бар экен? 4 бышыктооч бар экен. Түшүндүкпү, балдар? Түшүндүк, менимче. Эмесе, карагыла. Биз бир өңчөй мүчөлөрдү, однородный член предложениялерди мы делим на 2 части. Бул биринчи бир өңчөй баш мүчөлөр, однородные главные члены предложения. Экинчи бир өңчөй айкындооч мүчөлөр, однородные второстепенные члены предложения. Итак, дальше. Баш мүчөлөр, однородные главные члены предложения, делится на 2 части. Бир өңчөй ээлер, бир өңчөй баяндоочтор. Бир өңчөй айкындоочтор, второстепенные члены предложения, делится 3-кө бөлүнөт экен. Бир өңчөй аныктооч, бир өңчөй толуктооч, бир өңчөй бышыктооч. Запоминаем, жакшылап туруп эсиңерге туткула. Бир өңчөй это однородное, значит однородное определение, однородное дополнение, однородное обстоятельстволар экен. Түшүндүкпү, балдар? Эмесе көнүгүү иштейбиз. Китеп боюнча, по книге учебник боюнча 15 бет, 19 көнүгүү. Карагыла.
Мында балдар, бұл жерде здесь только эки сөйлем балдар, эки сөйлем бар. Остальные, дейт, остальные предложения вы будете дома работать. Эмесе, қарағыла. Өрен ичи чуға да, дуға да толып кетті. Өрен ичи чуға да, уға да толып кетті. Это мы как понимаем, балдар? Просто по смыслу элемент, который в долине происходит шумгам дегенді білдіреді екен, да? Эси подлежащие өрөничи баяндоч толып кетті мне болду. Теперь вопрос такой. Эмнеге толып кетті? Чуға да, дуға да. Если отвечает на вопрос эмнеге, тогда это однородное дополнение. Или қарағыла, или чуға да, эмнеге да, дуға да, эмнеге да. Здесь эки сөз бар екен, эки сөз отвечает один же тот вопрос. Этот вопрос эмнеге. Бұл сөйлемдің эмнесі бүйреңчөй мүчөлөрү. Дальше. Шардың көчөлөрүндө қызғылт жашыл, қызғылт көк, қызғылт чар, қызғылт боз гүлдөр көп екен. Қызғылт мы переводим, прямой перевод получается это розоватый деп аталат, но мы можем говорить красноватый деп айтсақ болады екен. Здесь эмне жөнүндө айтылды? Улица города дейт, очень много красновато-синие, красновато-пестрые, красновато-серые цветов дейт екен. Вам понятно, да? Түшүндүкпү? Андемесе қарағыла. И здесь подлежащие это гүлдөр, цветов. Баяндоч көп екен. Теперь такой вопрос. Қандай гүлдөр? Қызыл боз. Қандай гүлдөр? Қызыл чар. Қандай гүлдөр? Қызыл көк. Қандай гүлдөр? Қызыл жашыл. Значит, на вопрос қандайға отвечает сколько слов? 4 слов, да? 4 екен. Демек, вот это предложение, мы понимаем, что это бүйреңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр, или которые мы қызыл, жашыл, вот мы покрасили красной краскаменен, қызғылт, жашыл, қызғылт көк, қызғылт чар, қызғылт боз, это однородные члены предложения. Вам понятно, балдар? Түшүндүкпү, балдар? Түшүндүк, Эмесе, қалған сүйлөмдөрдө, остальные еще есть, 19 упражнениеде, балдар, 19 көнүгүдө еще есть предложение, там где-то осталось 6 предложений, наверное, 6 сүйлөм қалды го. Аны силер үйдөн иштейсиңер. Эмесе, үйгө тапшырма алдык. Үйгө тапшырма. Биринчи, өтүлгөн теманы дептерге жазабыз. Значит, мы пишем в тетради, что мы сегодня проходили. Экинчи, китепти оку, китеп это учебник, да? Оку китептеги 15 бет, 19 көнүгү. Значит, қалған сүйлөмдөрдү жазып талдап келесиңер. До конца будем работать. Делайте разборку слов. Это, если сможете, то делайте разборку слов. Но вы подчеркиваете, если есть там однородные члены предложения, то подчеркивайте пока. Үчүнчү, китептеги жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып жаттагыла. Там есть учебники новые словалар. Аларды эмне кыласыңар? Сөздүк дептерге жазасыңар и жаттайсыңар. Вам понятно? Бүгүнкү тема. Түшүндүк, Эмесе, барыңарга ийгилик, көрүшкөнчө.